Күн сайын 2 рекеттен шүгүр окуп турайлы. Алла саңа шүгүр, саңа шүгүр деп. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер силер шүгүр кылсаңар, көбөйтүп берем деп Алла өзү вада берген. Шүгүрдүн 2 пайдасы бар. Биринчиден Алла Таала берген нематын көбөйтүп берет, экинчиси шүгүргө Алла хам сооп берет. Сообу өзүнчө берилген немат тартылбайт, алынбайт. Ал кайра сизде көбөйгөн бойдон калат да. Бул шүгүрдүн пайдасы ушул. Шүгүрсүздүк бул шайтандын азгыруусу. Шүгүрсүздүк бул шайтандын бул кол салуусу деп айтсак болот да. Себеп шайтан ант ичкен, Алла Таала аны бейиштен кууганда мөөнөт сураган, кыямат күнгө чейин мөөнөт берилген. Андан кийин айткан, жараткан Алла сага ант, пендеңдин алдынан, артынан, оң жак, сол жагынан азгыра берем, жыйынтыгында шүгүрсүз табасың деген. Ушундан билдик, адам шүгүрсүз болуп калса, демек буга шайтан минип алган. Ошо шайтандын таасиринен, азгыруусунан, кол салуусунан адам шүгүрсүз болуп калат экен да. Ошон үчүн биринчиден жашоого шүгүр, ден соолугуна шүгүр, амандыгына шүгүр, иманына шүгүр, ырыскысына шүгүр, жакшы амал кылганга тоофик бергенине шүгүр, жаман, арам нерседен сактанганга шүгүр кылыш керек. Бүгүн уурулук кылган жоксузбу? Жок. Буга шүгүр кылыңыз. Бүгүн жалган сүйлөгөн жоксузбу? Жок. Буга шүгүр кылыңыз. Бүгүн бирөөнү ушактаган жоксузбу? Жок. Гыйбат кылган жокмун. Буга шүгүр кылыңыз. Бүгүн бирөөнүн нерсесин алдап тартып алган жоксузбу? Жок. Буга шүгүр кылың. Бүгүн арам иш кылбасаңыз, буга шүгүр кылың. Бүгүн алхамдулилла 5 вакыт намаз окуп келатасызбы? Шүгүр. Бүгүн Кур'ан окудуңузбу? Шүгүр. Бүгүн зикир тарттыңызбы? Шүгүр. Бүгүн садака бердиңизби? Шүгүр. Бүгүн дуа кылдыңызбы? Шүгүр. Алхамдулилла, Алла Тааланын берген жакшылыгына дагы шүгүр. Жамандыгынан сактаганга дагы шүгүр бул. Чоң нерсе бул. Бүгүн бала чака аманбы? Алхамдулилла, шүгүр.